Тажикстанга мыйзамсыз жол менен мал алып кирүүгө аракеттенген жарандар кармалды. Лейлек районунун Максат айылынын тургунуна таандык Портер автоунаасы токтотулган. Анда 4 баш бодо мал болгондугу аныкталган. Белгилей кетсек, Баткен облусунун аймактарында аткезчиликке жол бербөө максатында мобилдик топтор түзүлүп, чек ара аймактары дыккат көзөмөлгө алынган. Баткен районунун Карабак айыл өкмөтүнүн тургуну 3 баш ири мүйүздүү малдары көзөмөлсүз калып, Тажикстан Республикасынын аймагына өтүп кеткен. Өткөн жылда өтүп кеткен малды Гулистан чек ара көзөмөлдөө өткөрүү бекетинен Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев баш болгон тиешелүү жетекчилер менен биргеликте эки тараптуу жолугушуунун натыйжасында малдар өз ээсине кайтарылды. Чек арада турак үйү аркылуу мыйзамсыз мал өткөргөн жаран кармалды. 21 февралда чек арачылар менен укук коргоо органдарынын кызматкерлери биргеликте Лейлек районунун Борбордук айылынан эки жаран ири мүйүздүү малдарды Тажик Республикасынын аймагына өткөрүп жаткан жеринен кармашты. Текшерүү жана тактоо учурунда үйдүн ээси шериги менен эки баш бодо малын кошуна мамлекетке өткөрүүгө жетишкен. Дагы 7 баш малды өткөрүүгө аракет кылып жаткан. Учурда бул факты боюнча мыйзам териштирүү иштери жүрүүдө. Лейлек районунун башчысы Канымет Осмонбеков жума ичинде эл менен болгон жолугушуулары болду. Жыйынтыктоочу жыйыны Сумбула жана Разаков шаар мэриясында болду. Анда жетекчилер аткарган жумуштары жөнүндө баяндама жасады. Тургундар тарабынан чечилүүнү талап кылган маселелер үстүндө суроолор берилип, анын айрымдары жеринде тиешелүү жетекчилерге милдеттендирилсе, көпчүлүгү атайын иш-чара түзүлүп, жыл ичинде аткаруу үчүн тапшырмалар коюлду. Көкташ айылында аймактарда өтүп келе жаткан жарманке өттү. Элдерге эт, суумай, кумшекер, картошка, жашылча жемиштер, көмүр жана башка ушул сыяктуу күндөлүк керектелүүчү азыктар күндөгүдөн арзан баада сатылды. Эт 550 сомдон, картошка 40-50 сомдон, жумуртка 200-220 сомдон, көмүр 200 сомдон сатылды. Жергиликтүү эл активдүү катышып, ыраазычылык билдиришти. Бүгүн элдердин манайы өтө жакшы, арзан баада un, бүт эт, түрлүү продукттардын бардыгы бар, картошка, пияз арзан баада элдер алып, азыр манайлары жакшы, бардыгы жакшы манай менен ярмарканы өткөрүп атабыз. Кызыл Кыя шаарынын мэриясынын колдоосу менен шаардык маданият бөлүмү тарабынан шаар мэринин кубогу үчүн көңүлдүү жигиттер конкурсу болуп өттү. Иш-чарага шаардагы жогорку жана орто кесиптик окуу жайлардан куралган командалар катышып, өздөрүнүн тапкычтыгын, тамашакөйлүгүн жана чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн көрсөтүштү. Конкурс кызыктуу тамашалар жана шаңдуу маанай менен коштолуп, көрүүчүлөргө унутулгус сезимдерди тартуулады. Белдештин жыйынтыгында жеңүүчүлөргө шаар мэринин кубогу, дипломдор жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Кадамжай районунун аймагында ишембиликтер өттү. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тазалоо жана бак-таракты санитардык бутоо иштерин аткарып, коомдук жайлар, жол бою жана башка аймактар иретке келтирилди.